Özöktön çıkan ört jaman, östön çıkan jat jaman degen söz var. Ana 4-5 gün murun ele bir teröristlerin toğu jaylandı. Bir kançası öldürülüp, bir kançası kolga alındı. Bирок karap көрсөк, көпчүлүгү Кыргызстандын жарандары. Анысы аз болгонсуп, ошо террористтерге дайыма эле митингтерге жүргөн bir оппозициянын саясатчысы да жүрөт. Автоматтарына чейин берип, каражаттарын берип. Бул курулай жала же курулай сөз эмес. Биз бул топтун аркасынан bir топ жумалардан бери, айлардан бери карап жүргөнбүз. Бирок ушу айт күнү жамандыкка бараарына көз жеткенде чараларды колдондук. Албетте биздин күч органдарына рахмат. Эгерде убагында чара колдонбогондо ошол эле айт күнү Иракта 120 адам айт күнү ушундай террористтердин колунан каза тапты. Ошондуктан бул эмне көрсөтүп атат? Кыргызстанда дагы тынччылык болбосун, стабилдик болбосун, башаламандык болсун. Bir bala болуп кетсин деген күчтөр көп. Ойлоп турат, мурункудай эле мамлекет алсыз кайраңдай беребиз, кылганды кыла беребиз деп.